Олимпиадада кыргыз балбандарынан биринчи болуп жоламан күрөшөт. Токио Олимпиадасына кыргызстандык балбандардан алгачкы болуп грек-рим күрөшүнүн балбаны Жоламан Шаршамбеков кармашка чыгат. Оюндардын программасы уюштуруу комитетинин расмий сайтына чыкты. Ага ылайык 1-августта 60 кг салмактагы балбандар арасында 2020-жылдагы Дүйнө кубогунун жеңүүчүсү Шаршамбеков килемге чыгат. Ал эми кыздар күрөшүнүн эң оор 76 кг салмакта Айпери Медет кызы ат салышат. Айтылуу балбан кыз Айсылуу Тыныбекованын 3-августта килемге чыгары былтыр эле белгилүү болгон. Жадыбал боюнча спорттук күрөштөр 1-августта башталып 7-августка чейин созулат. 1-3-августта грек-рим жана кыздар күрөшү болсо 4-августтан эркен күрөш башталат. Кыргызстандан Токио Олимпиадасына жалпысынан 16 спортчу бар, анын 9-у күрөш чеберлери, 4-өө грек-рим, 2-өө эркин жана 3-өө кыз келиндер күрөшүнүн балбандары экени маалым болду. Кыргыздар Россияга кетип, өлкөнү Кытай акырындан сатып алууда. Белгилүү россиялык блогер Илья Варламов Кыргызстанга болгон сапарын жыйынтыктады. Бул жолку сапар ага кайгылуу сезимдерди калтырганын айтат. Алгач ал Ош шаарына барып, ал жактан Бишкек шаарына унаа менен келген. Ал өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына Кыргыз өлкөсү боюнча төмөндөгүдөй пикирин калтырды. Бизде адамдар жакшы, бирок бийликтегилер бокочо. Менин досум Кыргызстандагы кырдаалды ушундайча сүрөттөдү. Муну өлкөнүн расмий ураны кылып койсо болот деп ойлойм. Эгемендүүлүктүн 30 жылдыгында өлкөдө 3 революция болду, бирок бул анчалык деле жардам берген жок. Коррупция, тууганчылык жана мыйзамсыздык эч жерде жок болгон жок. Өлкө жакыр, калктын дээрлик 3төн бири жакырчылыктын чегинде жашашат. Калктын жашоо деңгээли боюнча Кыргызстан мурдагы советтик республикалардын ичинен Тажикстан менен катар акыркы орунда турат. Пенсия $100, эмгек акы $200. Анан ушул акчага кантип жашоого болот? Адамдар Россияга иштегени кетип, ошол жакта калып калышат. Кыргызга орус жарандыгын алуу кыйын эмес. Эгер Россия адамдарды алып кетсе, анда Кытай акырындап өлкөнү сатып алууда. Ал кандайча сатып алат? Насыя берет, карызга ишканалар курулат, жардам берет. Бирок эртедир кечтир карызды төлөө керек болот. Дүйнөлүк тажрыйба көрсөткөндөй, кытайлар карыздарын жакшы кайтарып алышат. Объект куруп жаткан жерлерин, ишканаларын акырындап алат. Мен Кыргызстанды, адамдарды, жаратылышты, ашкананы сүйөм, бирок бул сапар капалуу таасир калтырды. Мен чынында кыргыздар ушул туңгуйук абалдан чыгып, алдыга кетишин каалайм. Алар буга татыктуу деп жазат. Вакцина элибизди тукумсуздукка алып келүүсү ыктымал. Бул туурасында Жогорку Кеңештин депутаты Шайлообек Атазов Фейсбуктагы баракчасына коронавируска каршы эмдөө келечекте тукумсуздукка алып келет деп билдирди. Бул маалыматты ушул жылдын февраль айынын башында Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму четке каккан. Биз сунуш кылган вакциналар тукумсуздукка алып келбейт. Бул ар кандай вакциналар жөнүндө тараган имиш. Бул туура эмес. Тукумсуздукка алып келүүчү вакциналар жок деген Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун департаментинин эмдөө жана вакциналар боюнча директору Кит О'Брайен. Чыңгыз Дөө түрмөдөн чыккандан бери Анжеликанын тили узарып баратат дейт журналист. Кыргызстанда акыркы учурларда айрым ырчылар өткөн жылы пандемиядан кийин эмне кыларын билишпей калды. Саясатка киришсе, арты социалдык тармактардагы оюндагысын кылып жатышат. Жакындан бери Бактыгүл Бадыева менен Бактыгүл Байдыеваны алмаштырып жазып, ырчынын пикири жергиликтүү массалык маалымат каражаттарына жайнады. Негизи социалдык тармакта Бактыгүл Байдыева деген катталуучу бар. Ал эми ырчы. Ары жок Анжелика тыныгып калганбы? Айтор журналисттердин аброюна шек келтирген сөздөрдү жазып чыкты. Анжелика, кече жакында эле алаң ачылып тиги дүйнөдөн кайтканда элдин баары сени ак менен караны түшүндү деп ойлогон. Тилекке каршы бир нече күн мурун Ажара Алишерова деген кызга акыл айтып уруштуң эле. Сенин этегиң жабылганга 1 жыл араң болду. Эл акыл айтса да сен акыл айтпа. Жазбасынчы деп ар кимге телефон чалдырып, жалынганың унутта калса эстетип коеюн. Эми мындан ары телефон чалууларың жарабайт. Сен айдактаган талаанын эгини куура элек. Же Чыңгыз Дөө түрмөдөн чыккандан бери тилиң узарып калдыбы? Журналисттердин айланасына таш ыргытпай ден соолугуңду тиле. Сени эл билет, акылдуу болбо. Сенин жеңил ойлуу акылыңа журналисттер муктаж эмес, микрофонка, деп жазган.
Дизайнер Замира Молдошова олимпиадалык костюмдарга олимпиадалык комитет күнөөлүү дейт. Олимпиадалык оюнга катышууга барчу спортчулардын кийимине болгон элдин ар түрдүү талкуусуна карата стилист жана дизайнер Замира Молдошова өзүнүн Instagram баракчасынан үн катты. Анда эмне себептен улам костюмдардын баасы асман чапчып, сакуранын сүрөтү түшүрүлгөнүн ачык билдирген. Анда мындай дейт: Кутмандуу күн, кымбаттуу достор. Белгилүү болгондой, азыр олимпиадага костюмдардын кызуу талкуусу жүрүүдө. Бул билдирүүдө мен костюмдардын абалы боюнча өз оюмду айткым келет. Учурда мага журналисттер көп сандап чалып, өз оюмду билдирүүнү суранышууда. Демек, биринчиден, Дилбар Кыргызстандагы эң талап кылынган дизайнерлерден бири. Костюмдар боюнча өтүнүч менен алар олимпиаданын тапшырмасын аткаруу үчүн Дилбар Ашымбаевага өтө кеч кайрылышты. Тапшырма ушул эле: форма ак, милдеттүү түрдө сакуранын жана биздин кыргыз орнаментинин болушу керек. Дилбар Ашымбаева костюмдарды иштеп чыгуу чечимин өзү кабыл албагандыгын белгилеп кетким келет. Ал дизайнер катары алдына коюлган тапшырманы 100% аткарышы керек болчу. Ал ойлонууга, өзүнүн жеке бир нерсесин ойлоп табууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Бул биздин олимпиадалык комитеттин күнөөсү. Дизайнердик сынак жарыялашкан да жок. Олимпиада бул жерде шарапка толгон деп ойлойм. Анткени мен жеке өзүм дизайнер катары олимпиадага костюмдарды тигиши керек экендигин көрдүм. Бул кырдаал боюнча көптөгөн талаш тартыштар болуп жатат. Мен биздин элди түшүнө албайм. Сакура же 95 000 сомдук баасы сизди адаштырып жатабы? Эмне үчүн 95 000 сом? Анткени мен билем, ал жакта кол менен жасалган буюмдардын баардыгы, өзгөчө кездемелер абдан кымбат. Дилбар сапат үчүн иштейт. Кимдир бирөөгө жагышы мүмкүн, бирөөгө жакпашы мүмкүн. Спортчулар бул костюмдар менен мушташпайт. Бул костюмдар парадный. Тапшырма сахнадан алыс отургандарга булар биздин адамдар экендигин түшүнүү менен сиз баардыгын көрө аласыз. Сураныч: ылай куя бербей токтотуңуз. Мен Дилбар Ашымбаеваны аябай сыйлайм жана сүйөм. Ал менин мугалимим жана ал мен урматтаган жалгыз дизайнер. Жыйынтыктап айтканда, буга Олимпиада комитети күнөөлүү деп айткым келет. Бардык дизайнерлердин катышуусуна мүмкүнчүлүк берүү керек болчу. Эми баары ага кол көтөрүп жатышат. Бирок чындыгында адамдар Дилбар биздин өлкөнү куткарып калган учурду демейдегидей эле эске алышкан жок, деп жазат дизайнер стилист Замира Молдошова.